Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат: "Хойру дуа дуау яуми арафата." Дуалардын эң жакшысы, эң жакшы дуа Арафат күнүндө жасалган дуа. O hayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Жана менден мурунку айткан пайгамбарлар айткан дуалардын менден мурунку пайгамбарлар айтып келген дуа бул ла ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir деген дуа деп пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол нерсени айтып бизге үйрөтүп кетти. Демек, Арафа күнүндө көп дуа кылайлы, зикир кылайлы. Мына ушул күндөрдө ибадатыбызды баштайлы, жакшылык кылып баштайлы. Бул күндөрдө такбирди көп айтайлы. Мечитте болобу, үйдө болобу, көчөлөрдө болобу, өзгөчө эмелерде. Баягы фарз намаздардан кийин мынакей Арафат күнүндө башталат. Арафат күнү багамдаттан баштап уже ал учурда айтуу бул ар бир мусулмандын мойнунда милдети болот. Кимде ким кайсы бир мечитте жамаат менен намаз окуп атса ошол жерде такбир айтпай койсо бир важип ташталып калган өкүмү болот да. Ошондуктан шариятыбыз бизге бул күндөрдө Алланы даңазалап, Алланы мактап, Алланы улуктап, Аллага кулчулук кыла турган күн кылып койгон.